Саламатсызбы? Баарыңыздарга маалым болгондой, колдонуудагы мыйзамдардын негизинде тагыраак айтканда Кыргыз Республиканын Салык кодексинин 128-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ар бир соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иштеп жаткан чарбалык субъекттер ККМди орнотулуп, колдонуп, ошондой эле кассалык чек берүүгө милдеттүү. Контролдук кассалык машина бул эмне? Бул товарларды сатууда жана кызмат көрсөтүүдө өндүрүлгөн акчалай эсептөөчүлөрдү фиксациялоо арналган аппарат болуп эсептелинет. Кассалык чек бул сатып алуу же сатуу фактысын ырастоо фискалдык документ болуп саналат. Ишмердиги калк менен эсептөөчүлөрдү жүргүзүлгөн негизделген чарба субъекттери тарабынан ККМ колдонулуш керек да, колдонулат сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө баарыңыздарга маалым болгондой, эки түрдүү кассалык аппарат, бирөөсү аппараттык ККМ деп айтылат. Бул баарыбызга көнүмдүк эле көрүп жүргөн кассалык аппарат болуп саналат. Ошондой эле программалык ККМ бул компьютерге, планшетке же уюлдук мобилдик телефонго жүктөлө турган программный продукт же башкача айтканда уюлдук тиркеме деп айтылса болот, телефонго көчүрүп ала тургандай. Баса белгилеп кетиш керек, бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматы тарабынан салык төлөөчүлөрдүн салык милдеттерин аткарууга көмөк көрсөтүүнүн максатында программалык ККМдерди модельдерин иштетилип чыккан. Буну кененирээк маалымат алыш үчүн аймактык салык башкармалыктарына барып толук алсаңыздар болот, ошондой эле ал жактардан орнотуп алсаңыздар болот. Же болбосо салык төлөөчү өзү эле уюлдук тиркемени жүктөй алып эле, каттоодон өтүп эле чектерди чыгарып берсе болот. ККМ колдонуу мамлекетке гана эмес, салык төлөөчүлөрдүн өзүнө да жакшы натыйжаларды берет. Мисалы, эгерде жеке ишкер эсепке алуу системасы жок болсо, бул учурда ККМди эсепке алуу системасы катары иштете алат. Ошондой эле соода жүргүзүүдө эсептешүү иштерин контролдой алат. Өзүн коргоодо, мисалы, кассада отурган жумушчуларын же болбосо соода түйүндөрү ар жакта болсо, ар аймакта болсо, алыстан эле туруп объекттерин көзөмөлдөй алат. Ошондой эле салык төлөөчүлөргө контролдук иш-чаралар азаят, текшерүүлөр азаят. Себеби бүт маалыматтар жана сатууда же кызмат көрсөтүүдө өндүрүлгөн кирешелерди онлайн режимде мамлекеттик салык кызматы көрүп тура алат. Жарандарга кандай пайдасы тиет? Сатып алуу кардардын укугу корголот. Бул себеби объективдүү себептер менен товарды кайтарам деп чече турган болсо, кайтаруу аябай жеңил болот. Анткени кассалык чек бул тасдыкталган фискалдык документ болуп саналат. Бирок бүгүнкү күндө кардарларга AirKeeper деген AirKeeper, Acquiring, Sleep чектер берилип жатат. Булардын баары контролдук кассалык аппараттан чыккан кассалык чек деп болуп эсептелинет. Контролдук кассалык чек, мисалы көрсөткөндө, бул мындай түзүлүшү. Бул чектердин айырмачылыгы контролдук кассалык чекте көбүрөөк маалымат камтылган. Бул субъекттин аты жөнү жана ИННдери, бүт маалыматтар кандай товарда, кандай товар алган, канча суммада алган, бүт маалыматтар ичинде камтылат. Ошондой эле өзгөчөлүгү бул чектердин арасында QR-код сканерден өткөрүп алып, бүт кандай товарды көрсөңүздөр болот ошол QR-код менен. Урматтуу жарандар, кассадан кетпей туруп сатуучулардан кассалык чекти талап кылыңыздар. Кассалык чек бул сиздердин укугуңуздарды коргой турган документ жана сатуучунун кепилдиги болуп саналат.